Арыбаңыз кадырлуу көрөрман. Бүгүн мен сиздерди Чоңжу шаарындагы өзгөчө маданий жайга, тагыраагы Умбо үй музейине алып бармакчымын. Бул жер улуу кореялык сүрөтчү, 20-кылымдын көрүнүктүү чыгармачыл инсандарынын бири Ким Ки Чанг, башкача айтканда, Умбо жашап эмгектенген үй. Үй 1980-жылдары салттуу кореялык ханок стилинде курулган. Кең короосунда бак дарак, көлмө жана кооз павильон жайгашып, сүрөтчүгө күн сайын шыктануу тартуулап турган. Музейдин ичинде Умбонун жеке буюмдары, иштеген бөлмөсү жана белгилүү чыгармалары сакталган. Алардын эң көрүнүктүүсү Христостун жашоосу сериясы. Бул чыгармаларда сүрөтчү батыш диний темасын чыгыш маданияты менен айкалыштырып, Христосту кореялык салттуу кийим кийген эл катары сүрөттөгөн. Үйдүн жанында жайгашкан Умбо көркөм өнөр галереясында сүрөтчүнүн жана анын жубайы Пак Рихондун чыгармалары коюлган. Бул жерде кореялык искусствосунун 20-кылымдагы мыкты үлгүлөрүн көрүүгө болот. Умбо үй музейи бул жөн гана көргөзмө эмес. Ал сизди Корея искусствосунун руху менен тааныштырып, чыгармачылык шыктанууну тартуулай турган өзгөчө маданий борбор. Эгер сиздин жолуңуз Чоңжуга түшсө, сөзсүз түрдө Умбо үй музейине келип кетиңиз.